Так мы сейчас находимся на действующем объекте очистительные сооружения мощностью 65 кубов. Бүгүн Литвадан келген Август компаниясынын өкүлдөрү Чуңкурчакта атайын саркынды сууларды тазалоочу жайды көргөзүп, жеринен тааныштырды. Алардын айтымында бул саркынды сууларды тазалоочу жабдыктын өзгөчөлүгү канализациясынан чыккан саркындылар тазалоонун этабынан өткөндөн кийин кайра колдонууга берилет. Тагыраагы өсүмдүктөрдү жана суугат жерлерди суугарууга болот. Польза очень простая. Мы все сохраняем свою природу. Одно дело говорить, как я люблю природу, а другое дело что-то сделать самому для этого, чтобы моя природа, моя страна была бы чище, и я, и мои дети пили бы чище воду. Я считаю, это основной драйвер должен быть. Мында 1-май райондук администрация башчысынын орун басары Мавлян Аскарбеков бүгүнкү күндө өлкөдө саркынды сууларды тазалоо чоң көйгөйгө айланып бара жаткандыгын белгилеп, андыктан келечекте жаңы конуштарга, мектептерге жана бала бакчаларга дагы так ушундай жабдыктарды орнотууга аракет кылабыз дейт. Бүгүн өзүңүздөр билгендей биздин көп жаңы конуштарда канализация жок. Мына ошо канализацияларды системаларды түзүп, ушундай жабдыктар менен жабдып, жеринен эле тазалап, бул саркынды сууларды, канализациялык сууларды тазалап туруп, ушудан чыккан сууларды суугатка колдонууга толук мүмкүнчүлүк бар экен. Буну биз жеринен көрдүк. Буйруза биз жеке дагы жолугушууларды өткүзүп, ошо жаңы конушта болобу, жаңы салынып аткан мектептерде, бала бакчаларда болобу, ушундай жабдыктарды колдонууга аракет кылмакчыбыз. Ал эми Бишкек суу каналдын өкүлдөрү дагы бул Чуңкурчактагы жаңы курулган саркынды сууларды тазалоочу так ушундай жабдык биздин өлкөгө аябай керек экендигин айтып, бирок ишенимдүү болуу үчүн дагы колдонуп көрүү, анан мындай жабдыктарды орнотууга боло тургандыгын белгиледи. Суунун мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, тазалангандан кийинки калыбы. Анан муну дагы лабораториядан өткөрүп туруп, анан көрүп туруп айтпасак дагы для орусча айтканда для уверенности. Эске салсак, буга чейин Чуңкурчакта жергиликтүү элдер саркынды суулар төгүлүп жатат деген нааразычылыктарын билдиришип чыккан эле. Ал эми учурда бул көйгөй чечилип, жергиликтүүлөрдү кубантууда.